Эмне кыласың? Эмне кыласың? Эмне кыласың? Ну-ка, давай, что я отвечу? Грозными глазами на меня не... Мен карманга акыңар жок мени. Кармаа менин колумда. Өзүн өзү атайлап жаза провокация кылып атат да. Эми муну башына келсек билебиз да башында кандай болгонун. Экс-депутат Султанбай Айжигитовго байланышкан кептер чындыкка дал келеби? Учурда Айжигитовго байланышкан окуялар кызуу талкууланып, түрдүү пикирлер айтылууда. Бул маселени башынан баштасак. Я никуда не поеду. У меня есть такое право. Я никуда не поеду. Я никуда не поеду. У меня неприкосновенность. Я никуда не поеду. Хотите, вот давайте скручивайте, я буду сопротивляться. Никого не услышу. Ну тогда уходи. Частный. Пожалуйста, покинь частный коучинг. Бул жумада УКМК мурдагы депутат Султанбай Айжигитовдун кызмат абалынан кыйнаттык менен пайдаланганын ачыктап иш козгогону маалым. Атайын кызмат 30-апрелде Айжигитовду аялы Гүлзат Жолдошова менен сурак алып барган. Бөөтү аялы экөөнүн жаракат алып ооруканага түшкөнү, кашы жарылган, колу койгала болуп тартылган сүрөттөрү социалдык тармакка чыгып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кармоо учурунда залал келтирген деген таризде маалыматтар тарады. Деген менен бул маалыматтар чындыкка кошпойт. Бишкектин 1-май райондук сотунда бөгөт чарасы каралып жатканда тартылган видео Боршайко мандатынан ажыраткан. Султанбай Айжигитов жана анын жубайын кармоо учурунда денесинен жаракат алды деген маалыматтарды четке какты. Тасмада кашын кантип, кандай ыкма менен жарып, аны сүрөткө тартып чыгарганы ачык көргөзүлгөн. Султанбай Айжигитов боюнча жанагы эмелер айтылып атпайбы? Анан аксакал кишиге кол тийгизип коюшуптур, анан депчи. Эми мындай да мыйзам бардыгыбызга бирдей да. Эгерде показания бер деди, ал өзү ошол орган тарапта иштеген экен, мыйзамды билет, тим более ошо мыйзамды сыйлаш керек дегендейчи. Эми чакырса бар показания берип коюш керек да. Анан доогуруну анан өзүн өзү койгулап, жана алган жерди сүзүп, анан аягында мен сабап кетишти, анан көгөртүп кетишти деп эми ал бул бир чоң деле мындай спецназ же бир мындай адам эмес да, жөн эле алып барып эле ошондо өзүн өзү атайлап жаза провокация кылып атат да. Эми муну башына келсек билебиз да башында кандай болгонун. Мен ойлогондо жакшы чечилиптир деп айтып чыгып эле 3 күндөн айныган да. Значит, бул содасы келишпей калган, бир саясий жактан. Болбосо мунун артында турган баягы бийликке капа болгондордун бардыгы мен азыркы күнгө чейин ошондой эле ой келип атат. Муну үгүттөп, сиз кыйынсыз, сиз эми туруп бериңиз, аз эле калды, мына дагы мындай болуп атат деп калпелеттик өздөрүнүн фейк жанагындай эмелери менен комментарийлерди жаздырып, ушу оборот алгана калды депчи. Ничего подобного ошентип атып мына. Билебиз да суракка чакырса барбай атып убагында кой ташта эмне болду эле. Татынакай бир генералыбыз азыркыга чейин мынакей жапа чейип Самат Курманкуловдун ачык эле айталы. Татынакай эр азаматыбыз азыркы күнгө чейин мынакей эмеде отурат да. Ошондой абалга калды да. А эмне ушундайлардын айынан болот да, мыйзамды сыйлабастыктан. А эгерде мыйзамды сыйлабаса, анда ошол учурунда эл жетектеп, элдин башында туруп кантип иштешкен дейм да. Эгерде өздөрү мыйзамды сыйлабаса, буларга мыйзам кереги жок болсо, анан булар ушинтип атса, анан калган карапайым эл, эмне мыйзам карапайым элге эле иштеш керекпи? Мен жогорку кеңештин депутатымын деп атат дагы элечи, мандатын алып койду да. Ошондо деле мыйзамды түшүнгөн киши айтат да, болду мен 1 саат мурун алса дагы мен уже депутат эмесмин деш керек болчу да. А булардын акылында өмүр бою депутат болуп алышкан да, булар өздөрүнүн психологиясындачы. Анан ошону мен айтат элем, юридикалык жагынан дагы, адамгерчилик жагынан дагы ойго алсак эл жакшы түшүнүш керек да. Анан доогурун өзүн өзү ургулап, анан өсүдү жыгылып, машинелерди сүскүлөп алып, анан кайра аны видеого тартып, мындайча айтканда, элди мондай бузукулукка эле үндөп атат да. А башка неме болсо кой болдугула, кемчилик бизден кетип калыптыр. Эми тынччылык болсун мындан ары деп бийлик менен элдешип мындай жакшынакай кылыш керек эле да. Учурда Айжигитов акылатчандардын көзөмөлүндө турат. Анын кашын кантип жарып алганы, эсин жоготууга эмне себеп болгону, ден соолугуна байланыштуу жубайы жана дарыгердин төмөндөгүчө пикири тарады. Салынан жыгылды деп жазып чыкпайбы? Да, чеке ошондон болот. Бул киши бир топ жылдан бери, 10 жылдан ашык убакыттан бери гипертонический болезнь деген оор менен ооруйт, давлениясы көтөрүлөт. Ошол начар сезген мезгилде ошо давление алгыйлата турган дарыларды давленияны өлчөөбүздөн берип коюшкан. Бул жерге келгенде давлениясы өтө ылдый абалда келди. Бул жерден 60-40 давление менен келди. Бүгүнкү күндө давлениясы уже нормага келип,
состояниясы стабильный. Айжигитов жубайын жогорку кеңештин аппаратына мыйзамсыз жумушка киргизип, казынага 3,2 миллион сом зыян келтирген. Бул боюнча атайын кызмат билдирген. Айжигитовдун сөзүнө караганда, жубайы депутат Динара Ашимованын жардамчысы болуп иштесе, Ыйман Нуру фракциясынын депутаты Динара Ашимованын баласы Айжигитовдун жардамчысы болгон. Баламды алыңыз, мен сіздің аялыңызды алайын деп. Хорошо деп анан. Ошонтон алган Ашимовду иштеп жүргөн. Илиптеп, септеп мага уголовный дело ачып, анан кийин бир бала кылып, баардыгы закондорду бузуп, ошону ишке ашырып, анан кийин судья кылып, анан шайлоого жолотпой коюшту. Ошол эле максаттары эле ошол булат. Өзүнүн жакындарын алып барып иштешпеш керек ал жерге. Ал эми депутаттык мандатты буларга мамлекет берген жок, буларга эл берди мандатты. Эл бергенден кийин, элге кызмат кылам дегенден кийин өзү элге пример болуш керек. Пример болуш керек. Мыйзамды бузбаш керек. Жакындарын өзүнөн алыш кылыш керек. Иштесин, башка жакты иштесин. Башка жакты иштесин. Эч ким талашпайт, башка кылбайт. Өзүнүн кесиби боюнча тажрыйбасы болсо, ишти билсе, иштей берсин, тыюу салынбайт. Бирок мыйзамды билип туруп, түшүнүп туруп, өзүнүн жакынын өздөрүн апарбай иштетип алганы бул туура эмес. Султанбай Айжигитов өзүнө тагылган айыптарды саясий куугунтук деп айтып келет. Бирок мыйзам баарына бирдей. Өзү мыйзам чыгаруу органынын башында туруп алып, кызмат абалынан кыйнаттык менен пайдаланганы далилденди. Тиешелүү органдар сөзсүз түрдө юридикалык баа бериши керектиги айтылууда. Жок эле дегенде мен бир жерде иштеп калгам, айтпай эле коеюн. Эми жок дегенде ушу таза болсо экен секретарша десең ошо балдысы болуп чыгат да. А берки бухгалтерларды, беркилерди айтпай эле коелу, алардын баары туугандары. Bir эме жерде bir 30 киши болсо ошо 30 туугандары да. Эми булар ошентип эле күн көрүп келишкен да. Бүт жаздырып койгон керек болсо, жумушка барбай деле айлык алган, немелерин жаздырып коелу ошентип келишкен, анан ошол нерсени азыр контролго алып, ошол солго кетип аткан акчанын баарын бюджетке карапайым элге алып атканы буларга жакпай атат да. Бул ал деген ошол нарушение бул эле эмес. Ушу Айжигиттин артынан көптөгөндөр чыгат да, дагы ий чыгыш керек, аны казыш керек. Убагында мамлекеттин акчасын, тууганын, бала чакасын, балдызын баарын жазып алып айлык алгандар көп, фактылар толтура. Ошо Айжигиттин аркасынан эми бардыгы чыгат. Мунун дагы көптөгөн туугандары чыгат да буюрса. Эми мындай алып караганда Айжигитовдун өзү мыйзамды билип туруп, Жумаркештин депутаты болуп туруп, акыры ушундай бүтөөрүн билип туруп, бул ишке барбаш керек эле да. Барбаш керек эле. Эгерде андай боло турган болсо, Ашимова дагы ошол өзүнүн баласын сунуштап, экөө ооз-эки келишим түзүп, взаимно иштеткени үчүн Ашимованын баласына да ошончо чыгым кетти да. Жогорку Кеңештин депутатынын эсебинен. Значит, андай болгон күндө Айжигиттин аялы да төлөш керек, Ашимова да баласы үчүн төлөш керек, ал акчаларды кайтарып Жогорку Кеңештин эсебине өткөрүп бериш керек. Айжигитовго жана анын жубайына козголгон кылмыш иш Жогорку Кеңештеги бир катар депутаттардын кыңгыр иштерин ачыкка чыгармай болду. Кызматынан кыянаттык менен пайдалангандардын катарында Ыйман Нуру фракциясынын лидери Динара Ашимова ачык айтылса, Винара Райымбачаева менен Айсара Абдиева да бири-биринин кызын жардамчы кылып алышкан деген маалыматтар тар чөйрөдө тарап жатат. Дегени менен кыянатчылыкты кылган бардык депутаттар бала чакасы менен Айжигитов сыяктуу мыйзам алдында бирдей жооп бериши керек. Асел Сыдыкова жумалык аналитикалык программасы үчүн.